Саламатсыңар, биртугандар. Кудай бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип атат, эркин ар жекшембиде күнүгө үйүбүздө каалаган учурда атабызга келип сыйынганга белек не болдубу? Сыйналуу биртугандар. Мен ыйыктарыма бир чөйчөк суу берген адам сыйлыксыз калбайт деген. Суу берип койсоңор сонун болот. Рахмат. Атакебай, рахмат сага теңирим. Ушунчалык ыраазымын теңирим. Рахмат аташы. Бизди Кудайым миллиондогон адамдардын арасынан ушу бизди тандап алган үчүн рахмат теңирим. Ата рахмат ушул сиздин сөзүңүздү биз кыргызча өзүбүздүн тилибизде уга алгандыгыбыз үчүн рахмат теңирим. Ата рахмат биз өзүбүздүн тилибизде жан дүйнөбүздү төгүп сыйналганыбыз үчүн рахмат теңирим. Ата биз азыр сиздин асыңызга келдик Кудайым. Сиздин сөзүңүздү угууга келдик теңирим. Атакебай бүгүн өзүң сүйлөө Кудайым. Биз муктажбыз ата сиздин сөзүңүзгө. Кудай ата. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө өзүң сүйлөгөр Кудайым. Сиз билесиз кимге кандай сөз керек экенин билесиз теңирим. Атакебай, ырайымыңа, сүйүүңө, кечиримиңе, батаңа биз муктажбыз теңирим. Батаңды бер теңирим. Кудай ата жана мага дайын кыл теңирим. Сиздин сөзүңүздү так туура жеткизе алгандай болоюн. Исаның шартысына сыйнаңыз. Амин. Амин. Биз бүгүн бир өзгөчө китептен баштайбыз. Даниил китебин ачалы. Даниил китеби 1-бөлүм. Даниил китебин окугандар болсо, биз түшүнөбүз, бул бир курч, бир кино тартканда көрдүңөр, коркунучтуу жерге келгенде бир коркунучтуу музыка чыгып, жакшынакай бир сонун жерге келгенде тынч музыка чыккан сыяктуу да бул жердечи. Арстандар кыргытып атканын көрөбүз, отко салып атканын көрөбүз, Кудайдын ырайымын көрөбүз. Негизи эле баталуу китеп да. Бүгүн биз ушул Даниил китебинен окуйбуз. 1-бөлүмдү толук окуйбуз. Бул жерде 21 аят бар. Жүйүт падышасы Жаякимдин падышачылыгынын 3-жылында Павыл падышасы Небухадоносор Иерусалимге келип, аны курчап алды. Ошондо Теңир анын колуна Кудай үйүнүн идиштеринин бир бөлүгүн Рахмат. Сен сурадың эле, бир эмес эки келди, көрдүңбү? Сыйлыксыз калбайсың. Сураганга берилет деген Мен. Ошондо Теңир анын колуна Кудай үйүнүн идиштеринин бир бөлүгүн жана Жүйүт падышасы Жаякимди берди. Небухадоносор алардын Шынар жерине өз кудайынын үйүнө жөнөттү. Ал идиштерди өз кудайынын казынасына киргизди. Анан падыша Евнухтардын башчысы Ашпеназга Израиль уулдарынын ичинен падыша жана төрө тукумунан денесинде эч бир кемчилиги жок, келишимдүү, ар тараптуу билими бар, илимди түшүнө билген, зээндүү, падыша сарайына кызмат кылууга жарактуу өспүрүмдөрдү алып келүүнү, аларга каздим тилин жана жазуусун үйрөтүүнү буйруду. Падыша аларга күн сайын өз дастарконуна тамактан жана өзү ичип жүргөн шараптан берип турууну дайындады. Аларды 3 жыл окутууну буйруду. 3 жыл өткөндөн кийин алар падыша алдына келүүгө тийиш эле. Алардын арасында Жүйүттүн уулдары Даниил, Ханания, Мишаил жана Азария бар эле. Евнухтардын башчысы аларга баш каап койду. Даниилге Белтешатсар, Хананияга Шадрах, Мишаилге Мешах жана Азарияга Абеднего. Даниил өз жүрөгүндө падыша дастарконунан тамак менен, падыша ичкен шарап менен булган боону чечип койду. Ошондуктан ал булган баш үчүн Евнухтардын башчысынан уруксат сурады. Кудай Евнухтардын башчысын Даниилге карата ырайым жана сүйүү берди. Евнухтардын башчысы Даниилге: "Мен өзүмдүн мырзам падышадан корком. Силерге тамак менен шарапты падыша өзү дайындаган. Өзүңөр курактуу өспүрүмдөрдөн айырмаланып, өңүңөрдүн азыңкы экенин падыша көрсө, анда мен падыша алдында айыптуу болуп калам" деди.
Ошондо Даниэль Хананянын, Мишаэлдин жана Азариянын үстүнөн эвнуктардын башчысы көзөмөлдөөчү кылып койгон Амелсарга Даниэль мындай деди: кулдарыңа байкоо жүргүз, 10 күн бою бизге жегенге жашылча, ичкенге суу берип турсун. Ошондон кийин биздин өңүбүздү жана падыша тамагынан тамактанган өспүрүмдөрдүн өңүн көр. Анан кулдарына өзүнүн көргөнүнө, анан кулдарыңа өзүңдүн көргөнүңө жараша кыл. Амелсар алардын бул айтканына макул болуп, аларга 10 күн бою байкоо жүргүздү. 10 күн өткөндөн кийин алар падыша дастарконунан тамактанган бардык өспүрүмдөргө караганда келишимдүү, келбеттүү болуп калышты. Ошондо Амелсар аларга дайындалган тамак менен шараптын ордуна аларга жашылча берип турду. Кудай ал 4 өспүрүмгө ар кандай китептерди жана акылмандыкты түшүнө билүү үчүн билим жана акыл берди. Даниэль болсо андан тышкары ар кандай көрүнүштөрдү жана түштөрдү түшүнө билүү жөндөмдүүлүгүн берди. Белгиленген жылдар өткөндөн кийин падыша аларды алып келүүнү буйруду. Евнуктардын падышасы аларды Небухаднецар алдына алып келди. Падыша алар менен сүйлөшүп, бардык өспүрүмдөрдүн ичинен Даниэлге, Хананияга, Мишаэлге жана Азарияга тең келген эч ким болгон жок. Ошондо тартып алар падыша алдында кызмат кыла башташты. Падыша акылмандык талап кылган нерселер боюнча алардан эмнени гана сурабасын, алар терең акылмандык көрсөтүштү. Ошондо падыша алардын өзүнүн бүт падышачылыгындагы жашыруун сырларды билүүчүлөр менен сыйкырчылардан 10 эсе жогору турарын билди. Даниэль ал жерде падыша Корештин падышачылыгынын 1 жылына чейин болду. Байкасак, Иерусалимди курчап алды дейт да. Бул Жүйүтели Бабылга падышачылыкка, Бабыл падышачылыгы Жүйүтелин басып алып, анан ошол жердеги элин өзүнө алып кеткен учуру да. Бул китеп еврей эл үчүн өзгөчө учур болгон да. Жакшынакай эле жашап атышкан, анан келди дагы аларды курчап алды дейт да. Анысы аз келгенсип падыша, евнуктардын падышасына айтыптыр да. Бул жерден падыша жана төрө тукумунан дейт да, денесинде эч кандай кемчилиги жок, келишимдүү, ар тараптуу, билимдүү, илимдүү балдарды алып келди. Бул биз буга чейинки учурларда Жүйүтели, Израиль эли согушка чыкканда, согуштан жеңишке жетип тургандарын көргөнбүз. Кудайга сыйынып, Кудай менен болупчу. Бул жерде Кудай киришкен жок. Анткени эгерде биз буга чейинки китептерди окуй турган болсок, Кудай бул падышачылыкты, Небухаднецарду өзүнүн элин жазалоо үчүн колдонгон да. Буну менен биз бул падыша Кудайдын астында бир кандай десе өзгөчөлүккө ээ деп ойлобушубуз керек да. Жөн гана Кудай аларды ошол элди жазалаш үчүн колдонгон. Анан карасак бул жерде бул учур Израиль эл үчүн аябай бир оор, өзгөчө учур болот. Мисалы жакшынакай эле өзүңдүн үйүңдө жашап атасың, Кудайды даңктап атасың, анан келип эле сени туткунга алып кетсе. Бул ар бирибиз үчүн эле кыйын болуш керек да. Анан менин көңүлүмдү бурган бул айтып атат да. Евнуктардын падышасы. Эгерде евнуктарга токтоло турган болсок, ошол учурда евнукту бул кандай десем, атайын ушул нерсеге макул болгон мырзалар болгон экен да, эркектерчи. Анткени деген бул үй бүлө курбанга, бала чакалуу болбогонго жана ошол учурда карьера, анткени деген евнуктар падыша сарайында кызмат кылышкан да. Аларды батыраак бир жакшы кызматка турганга мүмкүнчүлүк беришкен. Ошондуктан бул атайын бир адамдар, мырзалар, алар өзүлөрү макул болуп ушул нерсеге барышчу экен да. Евнуктар. Анан айтат, бул жердечи. Анан падыша евнуктардын башчысы дейт. Алардын башчысына айтат да, кандай эркектер, Израиль уулдарынын ичинен дейт. Ал жерде биз азыр окуган 4 эле эркек баланы алып кеткен эмес да, уулдардын ичинен көптөгөн уулдарды алып кеткен. Анан не дейт? Ичинен падыша жана төрө тукумунан дейт. Жөнөкөй инсандар эмес экен да. Алар падыша, төрө, билимдүү, илимдүү балдар экен. Анан не дейт? Кандайларды тандап кеткиле дейт? Денесинде эч кандай кемчилиги жок, келишимдүү,
билими бар, илимди түшүнө билген, зээндүү балдар дейт. Жөнөкөй балдар эмес экен да. Бардык тандалган балдарды алып кеткен экен да аларчы. Алардын максаты бар болчу. Мисалы, Бабылга караганда Иерусалим ошол учурда бир кичинекей шаар, сөз кичинекей мамлекет десек болот, Анан карасаңар, балким Кыргызстандын бир кичинекей айылына Бишкекке келдик. Анан падышанын, балким бир кандай десем, бир кызматкердин кызматчысы болуп калуу бул көптөрдүн эле кыялы болушу дагы мүмкүн. Бирок бул учурда эмес экен да. Анан аларды алып келди дагы эмне кылыш керек эле алар? Падыша сарайында кызмат кылуу үчүн дейт. Алар жөн эле бир нерсе үчүн эмес, падыша сарайында кызмат кылуу үчүн. Ошондуктан ал өзгөчө балдарды тандыптыр да. Билимдүү, илимдүү, зээндүү дейт. Анан дагы денесинде бир дагы кемчилиги жок балдар. Элестетип атасыңар да, суп-сулуу, татынакай, акылдуу, бардык жагынан төп келишкен жигиттерди алып кетишкен да. Алардын максаты ошол балдарды падыша сарайында кызмат кылдыруу болчу. Андан кийинки окуяларды биз карай турган болсок, падыша айтат дейт да, аларга күн сайын өз дастарконунан тамактанып, өзү ичип жүргөн шараптан берип турууну дайындады дейт. Мындай карап көрсөк, жаман жерге келишкен жок деген сыяктуу да. Падышанын сарайында бардык үчүн кам көрүлүп атат. Падыша жеген тамактан жеп атышат, Эгерде мындай карап көрө турган болсок, буларга дагы эмне керек деген ой келиши мүмкүн бизгечи. Балким биз бул китепти окуп алгандыктан, кийинки окуяларды билгендиктен, жок булар туура кылды деп атабыз да. Бирок ошол учурда өзүбүздү элестетип көрөлү. Жаш өспүрүм балдар. Алардын бардыгын алып кетти. Бирок аларды өзгөчөлөтүп, башка жакка балким сарайына кул кылган жок. Аларды эмне кылып атат? Падыша сарайына алып келди. Өзгөчө тамак берип атат. Падыша өзү жеген тамактан берип атат, өзү ичкен шараптан берип атат. Алар үчүн бардык жагынан кам көрүлүп атат да. Мындай ойлоп көрсөк, буларга дагы эмне керек деген ой келет бизге. Анткени жакшы жашоого келип атышат, туурабы? Аларды кармап келгени болбосо, өзүнүн жеринен арылды, өзүлөрү көнүп калган балким тамактан айрылып атат, бирок мындай карасак жакшы шартка келип аткан сыяктуу да. Бирок алардын ичинде бир 4 өспүрүм бар экен. Жүйүт уулдар, Даниил, Ханания, Мишаил жана Азария. Биз көңүлүбүздү ушул азыр 4 өспүрүмгө бурсак. Алар деле жаш өспүрүмдөр. Алар деле кичинекей балдар. Өзүнүн үйүнөн, өзүнүн жашаган чөйрөсүнөн, өзлөрүнүн көнүп калган адатынан айрылып, башка жерге келген өспүрүмдөр. Анан булардын аттары да өзгөчө экен да. Даниил бул Кудай өзү менин таразам, же болбосо Кудай менен соттоочумдур. Дан бул судья деп которулат экен да. Бул Кудай. Кудай өзү менин соттоочум, же болбосо Кудай менин өзү таразам дегендей да. Ханания Кудай райымдуу деп которулат экен. Аттары. Мишаил болбосо сыйынуу, сурап алуу дегенди билдирет экен. Ал эми Азария Кудай жардам берет дейт. Булардын аттары дагы өзлөрү ишенген Кудайга ылайыктуу. Алар келди, бирок бир нерсе. Даниил өз жүрөгүндө падыша дастарконундагы тамак менен, падыша ичкен шарап менен болгон боону чечти дейт. Бизден бардык нерсени алып койгонго мүмкүн экен. Атыбызды башка ат коюп койсо болот экен. Жерибизден айрылып калышыбыз мүмкүн экен. Балким көп нерсебизди жоготушубуз мүмкүн да. Бирок биз жүрөгүбүздөгү койгон чечимди эч ким өзгөртө албайт экен. Даниил өз жүрөгүндө ушул чечимди чыгарды. Болгон боону чечип койду да. Эми
Левилер китебинде 11-бөлүм бул тазалыктын эрежеси деген бар да. Ал жерде Израиль элине кандай тамак жеш керек, эмнени жеш керек, кандай жаныбарларды жеш керек, эмнелер адал, эмнелер арам экени жазылган негизичи. Бул балдар ошол нерсе менен чоңойгон. Негизи эле Израиль элин эл кылып турган нерсе бул бир 4 нерсе болгон да. Биринчиси бул алардын ибадатканасы бар болчу. Башка элден өзгөчөлөнүп Израиль элинин ибадатканасы бар болчу да. Экинчиден алардын мыйзамы бар болчу. Израиль элине берилгендей мыйзам башка эч бир элде жок болчу. Аларды Израиль кылган ушул нерселер болчу да. Үчүнчүсү алардын өзлөрүнүн жери, Кудай убада кылган жер болчу. Мен силерди бал сүйүт аккан жерге алып барам деген да. Анан кийин төртүнчүсү бул деген алардын каада салты, эл катары каада салты. Бул ишембиликти сакташ керек болчу, эркек балдар сүннөткө тургузуу керек болчу. Ошондой эле алар тамак ашы өзгөчө болчу. Бардык эле элдер жеп аткан тамак аштан чечип эмес да. Булар ушул нерсе менен чоңойгон балдар болчу. Анан алып келди дагы падыша. Буну падыша өзү буйрук кылды, Падышанын тамагынан ал өзү ичкен шараптан ичесин деп. Бирок ошол жердеги бир өспүрүм ал өзүнүн жүрөгүндө бул тамактар менен булган боону чечти. Ал өзүнчө чечим чыгарды. Бул жакта алардын тагдыры чечилип атат, Алар мындай болуш керек, мындай тамак жеш керек, алардын аттарын дагы өзгөртүп атат, кандай жашаш керек бардыгы тууралуу айтып атат да. Ошолордун арасында угуп отурган бир жаш өспүрүм өзүнүн жүрөгүндө чечим чыгарып атат. Жок, мен бул нерсе менен булганбайм дейт. Анан 9-аятты карасак дейт да, Кудай дейт. Евнухтардын башчысына Даниэлге карата ырайым жана сүйүү берди. Буну ким берди? Кудай берди. Эгерде мындай карасак, алар башка бирөөнүн кол астында. Аларга ырайым кыла турган деле кандай десем, деңгээлде эмес, жөнөкөй эле өспүрүмдөр кармап келди. Алардын жашоосу жаңы башталып атат. Бирок Кудай дейт да, аларга ошол Даниэлге карата ырайым жана сүйүү берди. Эмне үчүн? Анткени Даниэл эмне кылды эле? Өзүнүн жүрөгүндө алардын тамактары менен булган боону чечип койгон болчу. Биз мындай кылабыз да, Кудай мен ушул кыйынчылыктан чыгарсаң, же болбосо ушул менин сыйынуума жооп берсең, мен мындай кылам деген учурларыбыз көп болот, көп учурдачы. Бирок неке? Биринчи биз ишеним кадамын ташташыбыз керек, анан Кудай ырайым менен сүйүүнү берет экен. Кудай дайыма бизди сүйөт, амин. Бирок мындай да, эгерде деген бизге бул нерсени берип турганда ал анан кийин кызмат кыл, же болбосо деген мага бирөө айтса, мен сени коргойм, сен ушул нерсени кыла бер десечи. Анткени бизде эмне болот? Биякта ишенген нерсе турат да. Мен билем, мени коргоп алат дегенде анан биз балким ишенимдүү кадам ташташыбыз мүмкүн да. Бирок бул бала биринчи жүрөгүндө ошол чечимди чыгарды, анан Кудай ырайым кылды. Амин. Ал булган боону чечти деп атпайбы? Эгерде карай турган болсок, тамак, биз мынтип ойлошмокпу, тамак ичип жей бербейби? Андан эмне болмок эле деген сыяктуу экен да. Бирок түшүнсөкчү, бул жөн эле тамак эмес болчу. Ошол учурда курмандыктар чалынган, мисалы тамактар бул чоң күчкө ээ болчу да. Анын үстүнө биз билебиз да, о энебиз эмне болуп азгырылды эле. Жемиш, жеп албады эле. Демек бул жерде бул жөнөкөй эле тамак жөнүндө сөз болуп атыптыр да. Даниэлдин жүрөгүндө булган боону чечкенинин себеби бул бир руханий согуш. Рухий бир нерсе, бул Кудай. Жок, мен булганбашым керек деген сыяктуу. Анткени алар үчүн бул тамак чоң нерсеге ээ болгон. Балки биз үчүн ооздон кирген нерсе бизди кандай десек, булгабайбы? Ооздон кирген нерсе күнөө эмес деп жеп койгон учурларыбыз болуп атпайбы, туурабы? Бирок алар үчүн мындай эмес болчу да. Алар үчүн бул жөн эле тамак эмес болчу. Даниэл үчүн бул жөн эле тамак эмес болчу да. Анын үстүнө бул жерде деген рухий согуш башталат. Рухий согуш болот. Биз ар бирибиз ошол согушта жүргөн адамдарбыз. Балким биз байкабайбыз, бирок көп учурда биз Кудай сактады дейбиз го. Амин. Өз жүрөгүндө ошол дастаркандагы тамактан булган боону чечти. Анткени ошол бир жемишти жеген үчүн, ошол бир тамак үчүн адамзатына күнөө кирген да. Бул жөн эле тамак эмес болчу. Бул жерде бир рухий нерсе болот. Бул бала, 4 бала ал жерге жөн эле келген эмес. Көпчүлүк келген, бирок ушул 4-тө, алар жүрөгүндө жок, мен ушул тамак менен булганбайм деген бир чечим чыгарды да.
Анан Евнухтардын падышасы 10 аятта Даниэлге дейт да, мен өзүмдүн мырзамдан корком дейт. Анткени эмне кылды эле ал падыша өзү буйрук кылган. Ушундай тамак бересиңер, ушундай билимдерди окутасыңар, ушундай болуш керек. Анткени анын өзүнүн бир максаты бар болчу. Ошол падышачылыкта ал балдар кийин кызмат кылыш керек болчу. Аларга деген каздим тилин үйрөткүлө дейт да. Алар өзлөрүнүн тилин дагы жоготмок. Алар өзлөрүнүн динин дагы жоготмок. Алар өзлөрүнүн дилин дагы жоготмок да. Мисалы кичинекей чагынан эле башка мамлекетке кетсе, ошол жактын тилин сүйлөп калат да. Туурабы? Өзүбүздүн эле жаныбызда жүргөн бир туугандарыбыз, менин эле 2 бир тууганым ошо Россияда жашайт, балдары кыргызча сүйлөбөйт да. Ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өсүп калган. А мен деген байкем айтып калчу эле, мен Кыргызстанга көчүп келбесем болбойт деп. Анткени мындай сөз бар эле да. Бул жакта жүрүп мен балдарым мындай кыргызча мамиледе билбей калды дейт да. Алардын тарбиясы башкача болуп баратат деп. Ушул сыяктуу эле эгерде биз деген башка жакка алып кетип калса, кичинекей чагында башка жакта чоңойгондо деле эгер кетип кала турган болсо, көп адамдар өзлөрүнүн тилин унутуп калат да. Ошол жакта жашай баштайбыз. Дилибизди унутуп баштайбыз. Буларды өспүрүм чагында алып келип туруп ушул нерсеге үйрөтүп атат да, 3 жыл бою. Алар өзгөчө тамак жеш керек болчу, билим алыш керек болчу, каздим тилинде сүйлөш керек болчу да. Анткени падышанын өзүнүн максаты бар болчу ал балдар үчүн. Бирок Кудайдын максаты бөлөк болчу. Амин. Анан ошо Евнухтардын падышасы айтып атат, мен айыптуу болуп калам. Эгерде силер 10 күн бою ал айтып атат да, бизге чөп менен эле суу бер дейт. Анан кийин мен силерди деген падышанын астына алып барганда, силер башка балдарга караганда өңүңөр асып калса, арыктап калсаңар, башкача көрүнсөңөр, мен айыптуу болом дейт да. Ошондо Даниэл эмне деди? Сен сынап көр дейт. 10 күн бизди сынап көрсөң, анан кийин эгерде сен каалагандай болбосо, өзүң билгенде мамиле кылсаң болот деп атат да. Сүйлөшүүгө келип атат, макулдашууга. Анан кулдарыңа байкоо жүргүз, 10 күн бою дейт. Ошондон кийин биздин өңүбүздү жана падыша тамагынан тамактанган өспүрүмдөрдүн өңүн көр. Анан кулдарыңа өзүңдүн көргөнүңө жараша кыл дейт. Ошентип алар байкоо жүргүздү. 10 күндөн кийин кандай болуп чыкты? 10 күн өткөндөн кийин 15-аятта айтат. Алар падыша дастарконунан тамактанган бардык өспүрүмдөргө караганда келишимдүү жана келбеттүү болуп чыкты. Амин. Бизде айымдар жакшы билебиз. Орусча пп деп коет, кыргызча тт деп коет, туура тамактануу. Жемиштер, балким салаттарды жесек, туура тамактансак, суу болуп калабыз, келишимдүү болуп калабыз дейбиз да. Балким ушул жактан. Чын эле да. Анан башкалар дастаркон тамагынан балким эттер, 5 бармактар деген сыяктуучу, анын үстүнө шарап дагы. Бул 4 өспүрүм чөп менен суу ичип атышат да. Жер жемиштер менен. Бирок 10 күндөн кийин башка балдарга караганда алар келишимдүү, келбеттүү болуп калды дейт. Ошондо Амелсан аларга дайындалган тамак менен шараптын ордуна аларга жашылча берип турду. Бул 1 айлык же 3 айлык эксперимент эмес болчу. 3 жыл бою болчу. 3 жыл бою алар ошол жашылча жемиш менен эле суу менен тамактанышкан. 3 жыл. Балки 1 ай болсо 1 ай чыдайм, көзүмдү жумуп чыдайм дейбиз. Макул 3 айга чейин чыдайм дейбиз, тырышып. Бирок бул жерде 3 жыл бою жеш керек болчу алар ошол. 17-аятта бир сонун сөз менен башталат. Кудай дейт. Кудай көрдү. Даниэлдин чечимин көрдү. Кудай жөн турган жок. Ал өзү тараптан өзүнүн ишин жасап атат. Амин. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен, эгерде биз жүрөгүбүздө туура чечим чыгарсак, Кудай ал өз ишин кыла берет. Болбосо ал балдар дагы эле ошол Бабыл жеринде болот. Туурабы? Аларды алып чыгып кеткен жок. Бизде мындай ой болот да. Даниэл айтты жүрөгүндө, демек Кудай деген дароо бир иш кылыш керек. Жок, Кудайдын өзүнүн максаты бар болчу. Алар дагы эле ошол жерде туткунда, дагы эле падышанын кол астында, өзлөрүнүн ибадатканасы жок барып сыйна турган, ал балдар дайыма ибадат
жаткан сайынча Кудайды даңктоочу туурабы, алар өзлөрүнүн жашаган чөйрөсүнөн бөлүнүп калышты да. Бирок Кудай өзүнүн ишин кылып атат. Амин. Кудай эмне кылды? Кудай ал 4 өспүрүмгө ар кандай китептерди жана акылмандыкты түшүнө билүү үчүн билим жана акыл берди. Амин. Ошол жердеги падышанын максаты ошол болчу да. Ал балдарды Казим тилинде үйрөтүп, акылдуу кылып, өзлөрүнүн падыша сарайында кызмат кылдыруу болчу. Бирок Кудай эмне кылып атат? Даниэлге болсо, ошо 14-аятта, андан тышкары ар кандай көрүнүштөр жана түштөрдү түшүнө билүү жөнөктүүлүгүн берди. Кудай өзүнүн ишин кылып атат. Кудай эч качан таштабайт бизди. Бизден болгону эмне талап кылат экен? Жүрөгүбүздө туура чечим кабыл алуу. Анткени мындай падышанын дастаркондо бул дүйнөдө болгон бизди кызыктырган нерселер абдан көп. Ошол жерде менин тандоом, же болбосо менин чечимим. Мен жүрөгүмдө эмнени чечип койдум? Менин тандоом кандай болуп атат? Ошол маанилүү. Балким биз үчүн бир ошол чөйрө өзгөрмөгөндөй сезилиши мүмкүн. Бирок Кудай өз ишин кылат. Кудай эмне деди? Мен силер аркылуу даңкталам деп. Амин. Кудай өзүнүн планы бар. Ооба, балким башкалардын башка планы болушу мүмкүн. Ошол жердеги алып кеткен падышанын өзүнүн планы болгон ал жигиттер үчүн. Алардын аттарын да өзгөртүп койгон, Бирок Кудайдын өзүнүн планы бар. Эгерде биздин тандообуз туура болсо, эгерде биздин жүрөгүбүздөгү чечимибиз туура болсо, Кудай даңкталат. Амин. Кудайга. Анан белгиленген жылдар өткөндөн кийин дейт 18-аятта. Белгиленген жылдар бул 3 жыл. Айтканбыз, башында айткан. 3 жыл бою ушундай тамактанасыңар деген. Белгиленген жылдар өткөндөн кийин падыша аларды алып келүүнү буйруду. Евнуктардын башчысы аларды Небухадоносор алдына алып келди. Падыша алар менен сүйлөшүп, карасаңар, бардык өспүрүмдөрдүн ичинен Даниэлге, Хананияга, Мишаэлге жана Азарияга тең келген эч бир адам болбойт. Кудайга ошондон тартып алар падыша алдында кызмат кыла баштады. Алар чоң даражага коюлду, чоң кызматка коюлду. Бизден бардык нерсени алып салса болот экен да. Бирок биздин чечимибизди эч ким алып сала албайт. Биздин жүрөгүбүздө чечип койгон чечимди эч ким өзгөртө албайт, өзүбүздөн башка. Амин. Бизде бүгүнкү күндө суроо. Мен ошол Кудай үчүн эмнени таштоого даярмын? Же болбосо мен ишенген Кудай үчүн эмнени өзгөртүүгө даярмын? Деген суроо ар бирибиздин жүрөгүбүздө болуш керек. Жыйырманчы аятта мындай дейт да. Падыша акылмандык талап кылган нерселер боюнча алардан эмнени гана сурабасын, алар терең акылмандык көрсөтүштү. Ошондо падыша аларды өзүнүн бүт падышачылыгынын жашыруун сырларды билүүчү менен сыйкырчылардан 10 эсе жогору турарын билдирди. Биз кандай шартта болбойлу? Кандай учурда болбойлу? Эгерде жүрөгүбүздө туура чечим кабыл алсак, туура тандоо кыла турган болсок, айтат бирдечи, ошол жердеги сыйкырчылардан, бардык сырларды билүүчүлөрдөн 10 эсе жогору турат. Амин. Кудай өзү баштаган ишин аягына чыгарат деп биз ишенебиз. Амин. Ушул жерде отурган ар бирибизде Кудай өз ишин баштаган. Бирок ооба, ортодо ушундай туткунга кетишибиз мүмкүн. Ортодо жашообузда бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн.
ортодо бир азгырлуу болушу мүмкүн. Ортодо балким бир кандай десем, оор сыноодон өтүшүбүз мүмкүн. Бирок ошол жерде биз жүрөгүбүздү туура чечим кабыл алсак, Кудай биз аркылуу даңкталат. Амин. Бизде эң чоң максат бул жашоодогу бир жетишкендиктерибиз эмес, Билгем, ооба, бул дүйнөнүн түйшүгү менен биз үйлүү болгубуз келет, машиналуу болгубуз келет, жакшы жашагыбыз келет, жакшы нерселерге умтулабыз. Бул жаман нерсе эмес, бул нормалдуу көрүнүш. Амин. Кудай дагы каалайт ошону. Бирок биздеги эң чоң каалоо бул күнүмдүк жашоодо Кудайга ишенимдүү болуп кала берүү экен. Амин. Ошол нерсеге Кудай ошону каалайт экен. Ооба, биз чоң максаттарды коебуз, бул нормалдуу көрүнүш. Кудай каалайт биз сонун үйдө жашаганыбызды, Кудай каалайт биз эң сонун машиналарда жүргөнүбүздү, Кудай каалайт биз деген билимдүү болгонубузду, Кудай каалайт биз деген кызматтарда иштегенибизди. Бирок эң негизгиси Кудай үчүн күнүмдүк жашоодо Кудайга ишенимдүү боюнча калуу. Кудай ушуну күтөт экен бизден. Эгерде биз күнүмдүк жашоодо жүрөгүбүздө ушуну чечип койсок, мен ушул нерсе менен булганбайм. Мен ушул нерсени жасабайм. Мен ушул нерседе Кудайга ишенимдүү болуп калам десек, анда Кудай даңкталат биз аркылуу. Амин. Биздеги баштаган ишин ал сөзсүз аягына чыгарат. Кудай ал ишенимдүү. Бизге суроо, ар бирибизге. Биз бул дүйнөдө кызыктуу нерселеринен баш тартууга даярбызбы? Бизди күнүгө бир нерселер кызыктырат. Биз күнүгө бир нерселер суктандырат. Бизге күнүгө бир чечим чыгарууга туура келет. Болбосо эртең мененкисинде эле бара берейин жыйынга, же бүгүн эс алып алайынчы деген учурлар болот да. Бүгүн китеп окуп койсомбу, же 5 мүнөт Инстаграмда отура калсамбы деген. Күнүгө бизде тандоо. Бирок эгерде биз жүрөгүбүздү туура тандоо кыла турган болсок, Кудай ал өз ишин аткара берет. Амин. Биз көрдүк. Даниэлдин кичинекей өспүрүмдүн жүрөгүнө койгон чечими аркылуу Кудай алардын жашоосунда кандай гана иштерди жасады. Алар ошол жердеги акылмандуулардан, сыйкырчылардан айтпай 10 эсе ашып түшүштү дейт да. Анан карасаңар, ошол жердеги аларды кармап кеткенде максаты эмне эле? Падышанын максаты өзүнө кызмат кылдыруу болчу. Ошол Бабыл падышачылыгына кызмат кылдыруу болчу. Аларды ошолордун тилине, ошолордун билимине үйрөтүү болчу да. Өзлөрүнүн Кудайын даңктады. Алардын атын өзгөрткөндө дагы алар ошол бутпарас кудайлардын атындай кылып өзгөртүшкөн экен да. Биз айтпадыкпы жана үчөөнүн аты? Кудайды даңктаган аттар болчу. Анан кийин аларды өзгөрткөндө алар өзлөрүнүн жалган кудайлардын аттарын коюп беришкен. Силер ушинтип эле өзүңөрдүн атыңар менен эле жүрсөң, бир күнү келип туруп, бүгүн сен бүгүндөн баштап Ахмат эмес өкмөт болосуң десе. Атыңды да жоготуп, андай өзүң көнүп калган сыйыныңан, өзүң көнүп калган тамак ашыңан, өзүң көнүп калган ошо чөйрөңөн бөлүнүп калуу бул чын эле оор нерсе. Бирок ошол жерде алар жүрөгүндө ушул нерсени тандашты. Кудайга кызмат кылууну. Биз башында байкагандай, алар өзлөрүнүн Кудайын даңктатышып, алар падыша сарайында кызмат кылыш керек болчу. Бирок Кудайдын каалоосу менен Даниэль аркылуу ошол падыша Небухаднецар кимди көрдү? Чыныгы Кудайды көрдү. Амин. Биз кийинки бөлүмдөрдө биз ошолор жөнүндө окуйбуз да. Ал айткан сөздөрү бар. Даниэлдин жана 4 баланын Даниэль, Ханания, Мишаэль жана Азариянын Кудайына даңк деген сөздөр бар. Ошолордун Кудайы чыныгы Кудай деген сөздөр бар. Алар өзлөрүнүн Кудайы жөнүндө, өзлөрүнүн идеологиясын балким, өзлөрүнүн каалоосун ошол падыша сарайында кызмат кылууну каалаган. Бирок ушул Даниэлдин жүрөгүндөгү болгон туура чечими, туура тандоосу аркылуу кайра ошол падыша чыныгы Кудайды көрүп атат.
Амин. Кудайдын максаты ошол экен. Ооба балким бул дүйнө бизге өзүнүн максатын таңуулайт. Балким бул дүйнө бизге деген өзүнүн каалоосун таңуулайт. Биз ушундай жашашыбыз керек. Кой элден артта калбайын, эл эмне дейт деген сөздөр бизди жетелеши мүмкүн да. Бирок эгерде биз жүрөгүбүздө туура чечим кабыл алсак, жүрөгүбүздө туура нерсени тандап алган болсок, Кудай сөзсүз түрдө биз аркылуу кылат. Амин. Ушул дүйнө биз аркылуу чыныгы Кудайды көрөт. Чыныгы бата эмне экенин түшүнө алат. Кудайдын канчалык ырайымдуу экенин биле алат. Амин. Болгону бизден ошол талап кылат. Жүрөгүбүздү туура тандоо керек. Бул дүйнө дайыма бизге өзүнүкүн таңуулап келет. Мисалы, жаңы мен 26 жыл, 27 жыл болуп калды. Жаңы ишенгенде биз эмне дейбиз? Жаңы жыйынга келип жүргөн күндөрүңөрдү эстейсиңерби? Баарыбызда канат бар болчу да. Биз эртең эле деген ушул дүйнөнү өзгөртүүчүдөй, биз эртең эле бардык досторубузду, классташтарыбызды, үй бүлөбүздү деген Кудайга алып келип койчудай, биз эч качан кыйналбачудай сезилчүбү бир туугандар? Ошондой сезилчү да. Бирок улам жашаган сайын көрүп атабыз да. Кыйынчылык болот экен, ишенгендер дагы ооруйт экенибизди, bizde dagı kança деген azgırlıklar bolorун, биздин жашообузда канча деген тандоолор турарын биз көрүп атабыз да. Ошол нерсенин ичинде эгерде жүрөгүбүздө туура чечим кабыл алсак, Кудай бизди баштаган ишин аягына чыгат. Амин. Кудай айтат: "Силер менин күбөлөрүмсүңөр." Амин. Даниэль аркылуу Кудай ошол падышага чыныгы Кудай ким экенин көрсөткөн сыяктуу эле. Биз аркылуу Кудай бул дүйнөгө чыныгы Кудай ким экенин көрсөтөт. Амин. Анда чечим бүгүн бир туугандар, биз Кудай үчүн эмнеден баш тарта алабыз? Бүгүн биз Кудай үчүн кандай тандоо кыла алабыз? Балким күнүгө тандоо жасап атабыз, бирок ошол тандообузга ишенимдүү болбой атышыбыз мүмкүн да. Күнүгө эле биз жыйынга келгенде кой, эртеңден баштап сөз алып баштайм. Эртеңден баштап сыйып баштайм дейбиз да, эртең болгондо эле карасаң башка түшүк менен жүргөн болобуз да. Келе ошол тандообузга ишенимдүү болобуз. Алар айтпады, бизди сынап көрчү. Келе өзүбүздү бир 10 күн сынап көрөлү. 10 күндөн кийин Кудай сөзүнөн бизди эч ким ала албай калат суу. Биз ушунчалык ушул Кудай сөзүнө деген сүңгүп киргенде, Кудайдан ачылыштар ала баштаганда, Кудайдын батасын көргөндө бизди эч нерсе токтото албайт. Амин. Келе бүгүн чечим чыгарабыз. Бүгүн мен Кудай үчүн эмнеден баш тарталам? Бүгүн мен Кудай үчүн кандай чечим чыгарам? Бул түр өспүрүм аркылуу Кудай өзүн ошол падышачылыкта чыныгы падыша ким экенин көрсөтсө бир туугандар, биз аркылуу ушул дүйнөдө Кудай чыныгы Кудай ким экенин көрсөтөт. Амин. Сыйналып. Атаке рахмат сага Теңир. Рахмат сенин сөзүң үчүн Кудайым. Ата, чын эле бул дүйнөдө көптөгөн бизде сыноолор бар, көптөгөн азгырыктар бар, көптөгөн кыйынчылыктар бар Теңирим. Атаке айым, ошондой учурда биз жүрөгүбүздө туура чечим чыгарганга, туура тандоо кылганга өзүң ырайым кыла көр Теңирим. Ооба Ата, биз жыгылган учурубуз бар, ыйлаган учурубуз бар, турган учурубуз бар, чын эле жашообузда сизди даңктаган учурубуз бар. Ар кандай учурлардан өтүп келе атабыз Теңирим. Бирок сиз билесиз Кудайым Атаке. Сиз Кудайым Ата ушул биз аркылуу ушул дүйнөдө өзүңдүн падышачылыгыңды кеңейткиң келет Теңирим. Ата, ушул жерде отурган ар бирибиз аркылуу Кудайым Атаке, сиз даңкталгыңыз келет, анткени сиз эң башында каалооңуз ушул болчу Теңирим. Атаке, кечир бизди эгерде биз алсыз болуп атсак. Ата, биздин ушул алсыз жактарыбызга өзүңдүн күчүңдү кое көр Теңирим Атаке. Ата, сиз биз аркылуу даңкталыңыз Теңирим. Ата, биз филиалдарыбыз үчүн сыйынабыз Кудайым Атаке. Ушул жакта бир туугандарыбызга батаңды бер Теңирим. Сиз аларды билесиз Кудайым Атаке. Канчалык алсыз болуп атышкандарын. Сиз билесиз алардын жүрөгүндөгү көйгөйлөрүн Теңирим. Сиз билесиз алардын жалгызсырап аткандарын Теңирим. Бирок Кудайым Атаке, биз алыс болбоңуз менен сиз алардын жанындасыз Теңирим. Ата, ушулардын жүрөгүнө өзүңдү ачып бере көр Теңирим. Биз элибиз, жерибиз үчүн сыйынабыз Кудайым Ата. Жараткан улуу Кудайым, бизге ушунчалык сонун жерди бергенсиң Теңирим. Кудайым Ата, ушул сиз берген абаны Кудайым, сиз берген сонун сууларды баалап жашаганды үйрөтчү Теңирим Ата.
Биздин бийлик башындагыларыбызга батаңды бер Теңирим Ата. Чынында эле алар сизге коюлганын сезип Кудайым Атаке. Сизге кызмат кылгандай ушул элиңе кызмат кылса экен Теңирим. Алкыштап батаңды бер Теңирим. Биз сизге ыраазыбыз Теңирим Ата. Жана ушул жерде турган ар бирибиз сыйнабыз Кудайым Атаке. Биздин жүрөктөрүбүзгө сала көр Теңирим. Кудай Ата, биз ушул дүйнөгө Кудайым Атаке сиздин падышачылыгыңызды, сиздин эркиңизди, сиз кандай Кудай экениңизди, сиздин куткарылууңузду жеткирген уул кыздарың бололу. Сизге ыраазычылык келтирип уулуңуз Иса Масыйнабыз. Амин. Амин.